Урматтуу болуу журтум. Бүгүн 29 март 2020 жыл. Мен бүгүн ушу медицинанын жаңы доордо бир оорду жок экенин, же болбосо медицина жаңы доордо бир өзгөрүш керек экендигин айткым келип атат. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар азыр батыш өлкөлөрүндө мен деген кыйын сынган Кытайдан жардам келген Кытайдын медиктери жардамга келген Италияда жалпысына мындай округлять эткенде күнүгө 1000 адам о дүйнөгө узап кетип атат. Эгер чындап эле медицина күчтүү болсо, медиктер, жердик окумуштуулар деги эле ошол акыл менен эмне жетилсе, анда ошолор сактап калат эле да. Жаңы доордо өзү медицина оорду өзү алмашат, же болбосо медицинанын алы келбейт деп айтсак болот. Анан ошонун кичине бир себептерин айтып берейин. Медиктерди мейли министрдиби, саламаттык сактоо министринби, керек болсо мейли замынбы, мейли меменсиген кайсы түрү врачты болсо да мен дебатка чакырат элем. Өзү бир чындык чыгыш керек да. Чындык өзү бир далилдениш керек. Канча адам азыр медицинага ишенип жүрөт бүгүнкү күндө. Ошо алар бир жердик окумуштуулардын оюн, китебин, кандайдыр бир практикасын окуп ошого таянса, мен ааламдык окумуштуу катары аларды бүгүнкү ошол практикасын, бүгүнкү түшүнүгүн, методикасын, теориясын жокко чыгаргым келет да. Өпкө оору, мына азыркы вирус оорусу. COVID-19 деп атабызбы, же коронавирус деп. Дагы мындан дагы түрлөрү көбөйүшү мүмкүн. Мына бүгүнкү ошол өпкөнүн сезгениши же болбосо. Аны медицина алы келбей атабы, ага мен эмнеге ооруп атканын ушу медиктерге, деги эле элге айтып койгум келет. Мынабу адамдын ар бир организми өзү бул кандайдыр бир кызматка буйрулуп келет. Бир медиктер же окумуштуулар мындай эле тактап койгон. Мисал келтирейин. Боор канды гана тазалап берет, бир фильтр катары деп түшүнүбүз. Чын эле боору кир деген адамдын беттерине кара точка пайда болот. Боору кир деген адам боор бузулгандан кийин, боор кирге толгондон кийин жүрөгү оору пайда болот. Биз ага ишенебиз, ого медицинасы. Дагы экинчи көзгө көрүнбөгөн кызматы бар да боордун. Мисалга, кыргызда ошо боорум ооруду дейт. Бирөөнү сотко берип алып, бир кемчилик үчүн. Анан ошо соттолуп кетип атканда таңдын озурайын. Мисалга да, боорум ооруду дейт. Же болбосо боору тартып атпайбы деп коет. Же болбосо кошок кошкондо дагы эсли кайран бир бооруму эми кайдан көрөйүн дейт. Жакын адамын, тууган адамын бир боор деп. Же болбосо таш боор экен деп коет. Ошол сымал боор мынабу экинчи кызматы.
Boorдун bir çoң kızmatı. Көрүнбөгөн жашоого мээрим төгүп, ошол жашоону боеп турбаса, боор өзү ууланып келет да. Эми кандай деген сөз мисалга. Мына көрүнө мен сууга ыраазымын, таптаза ичип атам. Мен ыраазымын да, мен мээрим төгүшүм керек. Аба бары чындык. Аба болбосо адам өлүп калат эле, абага ыраазымын. Жерине ыраазымын. Мөмөсүн берип атат, жемишин берип атат. Тирүү бесиңде тесегиңди көм алып атат. Жер энеден да күчтүү болуп атпайбы? Мен жер энеме ыраазымын. Мөмөсүн берип атпайбы? Өлгөндө сүйөгүңдү көм алып атпайбы? Ыраазымын. Адамдарга ыраазымын. Энеме, атама, жакшы адамдарга мээрим төкпөй атабыз да бизчи. Бүлүнгөндөн бүлдүргө алба деп коет кыргызда. Ошо bir адам жамандык көрүп атса, ошо барып жардам бергендин ордуна, жоктун эле ошо сыртына мээрим төгүп койгондун ордуна биз табалайбыз. Мына бүгүнкү күндө сезимибиз түшкөн. Ошол кезде биз боёй албаганда, мээрим төгө албаган кезде анан боору катып, анан эми аттарды кое берет да, гепатит деп коебу, сыроспечение деп коебу. Боорум катты деген сөз да. Мээрим төгө албагандыктан. Көрдүңүзбү, экинчи кызматы бар экен. Ошол сыяктуу дагы мына улуу чындык китептеринде берилет өпкө боюнча. Өпкөнүн чыныгы кызматы, биринчи кызматы медицина боюнча. Көп адам карапайым эл түшүнбөйт, бул bir дыхание үчүн керек деп ойлойт. Жок. Ал жүрөк тепкен кан айланып өпкө аркылуу келатканда, мо таза абадан, бийик тоолуу жерден, мисалга, жанагы көбүрөөк баскан, чуркаган адамдардын каны таза болот. Бул кан тазалоо үчүн дагы берилиптир медицина боюнча. Ошол дыханияны кармоо үчүн да берилиптир. Экинчи кырынан бул караңгы жагы. Мисалга, караңгы жагы өпкө эмне кылыш керек дейт? Мо абаны тазалап, боеп туруш керек дейт. Болбосо өпкө карайып, оорлойт дейт. Көрдүңүзбү, жанагы боорду биз жөн эле бул кан тазалайт экен десек, жок. Биз мээрим төккөндө, ошол боорубуз иштеп, ошол мээримибиз өтүп, табият бейишке айланып, мээримибиз өтүп, кыш жазга айланып, мээримибиз өтүп, пенде периштеге айланып, мээрим төккөндө жаман жакшыга айланып аткан, жаман адам жакшыга айланып кетип аткан ошол боордун кызматы экен. Ошол сыяктуу эле өпкө дейт, ошол абаны тазалап коюш керек дейт. Анан бул адам чын эле болушу мүмкүн, ушул өпкө абаны тазалап бою болсо жаңы доордон. Анан адамдын өпкөсү карайып, дем алуу оорлойт. Анан чын эле боёйбу дегенде, ооба мына меники боёйт мисалга да. Ал өпкө боёш үчүн, жанагы боордагы мээрим төгүш үчүн адамдын аң сезими, жан дүйнөсү, түшүнүгү, дүйнөгө болгон көз карашы өсүш керек. Мисалга мына ооз, көздүн дагы кызматы бар башка. Экинчи кырын, караңгы кырында эң чоң кызматы. Мисалга мына көз бул ачык жашоодо арык таттоо үчүн берилген деле тааламда. Адамды эмне карытып атат? Ошо көз көрө албас. Bir жылтыр кызыгып алып, же арыздашып, көз менен көрүүнөн атаандашасың да, кошунан үй салыптыр. Же баланча подружкам bir жакшына шуба кийип алыптыр. Көрдүңүзбү? Көз. Адамдын энергиясын жеген дагы, өлтүрүп койгон дагы бул көз. Же болбосо көзүң менен сен мээрим төксөң, жакшы көрсөң, көз тиет деп атпайбы? Мына карабайсыңбы, көзүңүздүн экинчи чоң кызматы көз тиет.
Ооз ушак айтуу үчүн берилген эмес. Тилсиз аял ааламга карап тизгинделип калган дейт да. А тилдүү аялда тийиштүү аңсызым болбойт. Көрдүңүз? Көп сүйлөгөн адамда демек тийиштүү аңсызым жок. Майда палянды ушакты бирөөнүн иче картын артып ийет да. Эмеле жомоктоштуруп коюп. Көрдүңүзбү? Ооз сөз эмне эстеш керек? Ооз көз береметин айтып бердим. Кыскачараак айтып атам да убакытка карап. Ооздун керемети мына. Мактаса маймунда эркек мукалим болот. Мактабайсың, ана мактачы. Кыргызылуу деп мактачы. Сен пенде эмессиң, сен периштесиң деп мактачы. Көрдүңүзбү? Алла бер дегенден көрө сен мактасаң, жан дүйнөсү жарды адамды жана мактаса жоокер болот дейт. Карачыңы. Адам өзү Алла да. Адам мактап, жаратып, боёп. Ооздун көрдүңүзбү кандай чоң энергиясы бар, сөздүн кандай чоң энергиясы бар. Ошентип мына көз өз ордун аткарбаса, адам ооруйт. Ооз өз кызматын аткарбаса, адам ооруйт. Өпкө өз кызматын аткарбаса, адам ооруйт. Боор керек болсо өттүн да өз орду бар. Өт эгер сыйкырчылыкты иштетпесе, өт ууланат делет. Кыргызчылык өзү сыйкырчылык да. Апкен чалтаңа кетейин, балаңа жүрөгүн көтөрүп коеюн дейт. Ооруп, кыйналып, кысталып аткан. Көтөрүп койду, энеби, эркекпи, ак адамбы? Анын бу өтү эч качан оорубайт. Сыйкырчылыкты иштетпей эле анан бир рамкага түшүп алып, диниңеби, байлык бийлигиңеби, майда түшүнүккө, ошондон организм өз кызматын аткарбаганда анан ооруйт. Мен бир тааныштардан уккам. Ошо мен адамды мынтип кармалап, бала чака кармалап алсам эле өзүм ооруп калам депчи. Энергия провод деген ошол адамга энергия келди. Эми адам ошо энергияны элге, жерге же мээрин төгүппү, же сыйкырын иштетпесе ууланат. Ошондуктан рак оорусу эмнеден пайда болот? Шишик, писик, мына могу вирустар деги эле аты жөнү аныкталбаган. Анткени анатомия чыныгы кызматын аткара албай атат. Мына Манас жегер Манас айтпаса бук болуп кетиши мүмкүн. Манас айтканда дебей салып отуруп калышы мүмкүн. Ошо сыяктуу ичтеги жаныңды оку. Ошентип медицина жаңы доордо алсыз. Окуп берейин ушу медицина боюнча дагы. Так ошо ааламдан эмне деп берилди медицина боюнча? Өзүн өзү кол менен дарылоо дейт. Бул Кудайга каршы багытпы? Мисалга мен азыр ошол вирус эмнеден келип атат дегенде ааламдан келип атат, энергия катары. Аны адам айыктыра албайт дегенди айтып атат да, өзү Кудайга каршы ишпи дейт. Өзүн өзү дарылоо дегени медицина кабаруу. Бул алсыз аң сезимдин белгиси жана алтын доорго чейинки инсандардын иши болгон. Себеби сезим мыйзамына чейин адамзаттын таны тыяласы жанга башы ийбегендиктен айыгып таасир берген. Азыр тан жан кереметине ээ болгондуктан пенде кутучага, мына корпуска кол үчүн медицина алсыздык калат. Бир гана доор мыйзамы табаа болот. Экинчи дәрежеде медицина жаңы доордо мейкиндикке ааламга каршы экендигин аныктагыла. Медицина оорду алтын доорго чейин кызмат көрсөткөн. Көктөн, Кудай тараптан, кайыптан ааламды, табиатты, адамзатты таанытуучу табыгы илим түшкөндөн кийин медицина
пенде кутушаны айыктыра албайт, таасири тийбейт. Медицина убактылуу, мисалга капельница коюп койсо кичине каны суюлуп калышы мүмкүн, мындай өзүн жакшы сезип калышы мүмкүн. Астрология, аалым парад планета болду деп атпайбы? Өзгөргөндүктөн адамдын анатомиясы өзгөрдү. Теңир, аалам адамзатты ооруну адамзаттын көкүрөгүн ойготуу үчүн гана берип жатат. Бир гана доор мыйзамы далага болот. Ошондуктан медиктер мен кайра окутуп чыгам мезгили келет да. Ооба медиктер түшүнүп атат кыргыз жергесинде. А бирок ошол шаманчылыгын кылайын десе, ведомство коюу өзүнүн план программасы менен иш аткарыш керек. Андан ары аткарса, ал штраф салынат экен. Мына урматтуу журтум, азыркы дүйнөнү дүңгүрөтүп, адамзаттын эсин чыгарып, тобосуна жандырып, мына Америкада азыр Кудайды эскерип, Кудайга сыйынуучу кандайдыр бир мантраларымбы, дуаларымбы кайталоо бир мектепке чейин киргизип атыптыр. Бул өзү ал кайталоосу, ал Кудайдан жардам суроосу дагы жардам бербейт. Бул вирус, коронавирус бу. Эртең ханта вирусу чыгабы? Вирустун аты аталып кете бериши мүмкүн бийликте. Бул эскиче медицина менен түшүнгөндө бул оору эмес. Бул өзү бир энергия. Мына бул вселенный күчтөр, аалам күчтөрү инопланетян катары жерге түштү дагы, ал адамды кийгендиктен адамдын аң сезими пас, кысылууда жүргөн, анан көтөрө албай атат да. Анан көтөрө албагандыктан анан өлүп кетип атат. Мындай деп түшүнсөк болот. Мисалга, орус элинде мындай түшүнүк бар. Дух деген түшүнүк бар. Дух эмнеден создон? Жерде жашап өткөн эле адамдын жан асманга чыгып кетти. Бул кыргызчылыкта да берилет. Могу биз санаган Аллам, Аллах деп санаган ой, мындай санаган күчтөр эмнеден жаралган десе, жерде жашап өткөн эле адамдардын духунан, рухунан, жанынан пайда болгон денет. Мисалга, Жайсаң ата жерде жашап өтүптүр го. Манас ата менен курдаш болду. Азыр асмандан эмне болду? Бүмайрам апага кадимкидей эле байланыш берет. Адам ата деле жерде жашап өткөн, ал деле байланыш берип атат. Манас ата байланыш берип, көрдүңүзбү? Демек, асмандагы жан, арбак, азыр кайра жан катары, адамды катары кийгенде, адам азыр арбайга айланыш керек. Бул оору эмес. Бул коронавирус. Бул ошо энергия күчтөр жерге келди да адамды кийип атат деп түшүнсөк болот. Адамды кийген кезде адам ошо арбайдай, периштедей, пендечиликтен чыгып периштеге айланыш керек да. Азыр биз пенде болуп алмамыз да. Периштенин жаны келип кийсе, сен периштедей түшүнүктө жашашың керек да. Периштедей, периштелер же ошо Кудай жаны кийгенде табиятты бейишке айлантып коюп атпайбы? Түндүк түштүк муз океанын эритип, мисалга, Арсылайдын телосы, ошо көзү, мен айтып аткан, ошо сөзү, оозу, ошол боору, мисалга, ошол өтү сыйкыры, ошол өккөсү, мисалга, ошондуктан, мисалга мен оорубайм. Себеби менин анатомиям астрологиянын ролун аткарып атат. Аалам күчтөрүнүн ролун аткарып атат. Батыш эли, башка майда улут муну түшүнбөгөндүктөн анан аалам, энергия, ошо
Virüs деп atpayбы? Эми virüs болсо анда айыктырбайт беле медицина. Virüs деп таап атса айыктырат эле да. Бул virüs эмес, бул энергия. Анан кыргыз медиктерине аябай күлкүм келип атат азыркы күндөрчү. Кыргыз медиктери айлана бүгүн карантин киргизгениңерге 4 эле күн болду. 4 күндө кыргыз журту жүдөп да кетти. Кана так айткылачы, вирус эмне абадабы? Эмнеге маска тагынып алып жүргүлө деп атасыңар? Түшүндүрүп айтыш керек элге. Сен мындай обществода болсоң, чогулган жерде болсоң, сен маскаңды ошо жерде ки, бирөөдөн жугуп калбасын ал депчи. Ал абада өзү абадан жукпайт. Эгер абада болсо, ал вирус. Анда ал жерде де болмок. Чөптүн үстүндө, бакта. Анткени аба түнү муздайт да. Муздаганда кыроо болуп калат. Кыргыздын тили менен айтканда мындай нымдашып калат чөп. Эртең менен карасаң. Шүдүрүм, таңкы шүдүрүм болуп калат. Асмандагы аба. Анда чөптө да болмок. Демек ал сууда да болмок. Анда сууну кандай ичиш керек? Фильтрлеп аны дагы же маска аркылуу ичиш керекпи? Вирус абада эмес, сууда эмес, жерде эмес. Ушуну жакшы түшүнгүлө айланайын медиктер. Абада өзү эмне бар? Абада арбак бар. Абада энергия бар. Абада өзү Аллаң сени издеп аткан абада. Ал сен көрдө жаткан ошо жакта жүргөн жок. Ким өзү сурак берейин депчи. Тактысына туруп алып. Көрдө эмес ал. Ал тозоктун отунда турган жок. Казанга кайнатайын деп. Ал абада энергия. Абада өмүр булагы бар. Өмүр булагы абада. Келечек чырагы абада бар. Акыл эс абада. Жаңы ойлор. Өмүр булагы абада. Аба керек болсо кишинечи кичине кысып калган адам, ой мен кичине жөө басайынчы дейт. 1 километр үйүнө жеткиче соолугуп калат. Аба тазалайт. Аба каныңды тазалайт. Аба өпкө аркылуу каныңды тазаласа, таныңды тазалайт. Састымы болуп, кичине чүчкүрүп калган эшикке чыгып бир аз басчы, жакшына болуп каласың. Ошон үчүн айланайын медиктер, көчөдө кетип бараткан адам маска тагынып баратканда мен жүдөп кетип атам аны көрүп. Туура кеңеш бергиле, билбесеңер айткыла, кандай кылабыз деп. Маскасы кирдеп атат. Мына көмүр кычкыл газын соруп алып иштен кычкылтек бөлүп чыкканда ал масканын ичинде калып кайраны дем алып алып атат. Каны тазарбай калып атат маска тагынып. Кан тазарбаса, тело тазарбай атат. Тело тазарбаса, сүйүк тазарбайт. Мына айтып аттыңар эле, премьер-министр айтып атты эле, ошо Кытайга коронавирус келсе биз Кытайдан жардам сурайбыз деп. Кытайдан чакырбайсыңарбы специалист? Келип туруп, жана силер коронавирус деген тапкандалар жок дейт. Кыргыз жергесине коронавирус келбейт. Коронавирус өзү энергия, алам бизге эч эле келген. 98-жылдан баштап эле арбактар жерге түшкөн. Алар анда адамды кийип алган. Алар жаздыртып атат, кыргыз менен иштешип атат. Кыргыздан куттуу жерден ошо Кудай энергиясын алып жүргөн бир адам чыкты. Бир телоны Кудай тандап, бышырып, тарбиялап кийип алды.
Анан ошол болгон жерде мына мен айткам го, Кытайга вирус жөнөтөм, Америкага жөнөтөм, түрк тилдүү элге, Россия баштаган Европа элине, Арабияга, Индияга, ошентип туруп чоң мамлекеттерди, эли саны жагынан каражаттуу мамлекеттерди башын бириктирип туруп анан дүйнөнү башкарам деген. Мына ошол жүрүп атса, анан Кыргыз жерине кандай вирус келет? Сооронбай Жээнбеков айтып атат теледенчи. Коронавирус жок дегендерге чара көргүлө дейт да. Күлкүң келет. Кыргыз өлүп бараткан кемпир эртең өлөт, бүрсүгүн өлөт дегенде баягы эмне деп коет, ооруну түштөн кийин сурабайт, кечкурун сурабайт деп эртең менен барып, апа жакшысызбы десе, жакшы алдыңа кетейин деген го. Эми коронавирус жок деп жаратып койгон адамдын баары эле жаратып атат, алчы оозу менен, сөзү менен. Бул ыйык жерге келбейт деп. Ошол адамдар эле барып эмне камала бериш керек. Мына мен алып барам да, мына коронавирус жок Кыргыз жергесинде мен айтайын. Эми түшүнүп атабыз. Мамлекеттин акыбалын, экономика жагын, бирок тиетирсинче мен болсом мынтип айтмакмын да. Кыргызстан эч ким ооруган жок. Ушу Кыргыз жерине келсеңер, силер айга тигенсиңер. Кыргыз элинен ошо улуу адамдар чыкты, улуу күчтөр кийип алган бир корпустар чыкты. Ошо келген адам ар бири $100,000, €100,000 төлөп алардан окуш керек экен. Десек, карызга эмес, жанын сурап акча көтөрүп келбейт беле? Нечен деген миллиардерлер бар. Нечен деген ушу жанын сактап калайын деген адамдар бар. Эми коронавирус чыкты десек, көлгө ким келет? Ысык көлүбүзгө. Лыжный базага ким келет? Чыккан жокту, бул Кыргыз жергесинде жок да. Болсо, жугуп кетпейт беле? Үй бүлөсүнө, жакынына. Бул кандай бир кичине окшош симптомдор чыкты. Анан эми ошону пайдаланып, бир комбинация кылып, анан эми бир дүйнөдөн бир пул сурап, дүйнөдөн жөн эле пул сурасак болот эле. Кытайда коронавирус чыгып, Казак элинде, орус элинде чегаралар жабылып, экономикабыз түшүп, ичине экономиканы көтөрүп турганга кредит бер десек деле берет эле да. Эми кантип өлтүрөсүңөр гана? Эми эмне дейбиз, мактанабызбы? Италиянын врачтарынан дагы биздин медиктер укмуш күчтүү экен дейбиз эртең. Реанимациядан чыгып палатага жатты биздин оорукчандар. Кантип эми ар жагын актанабыз гана? Анда айтат да, ооба Кыргыздын врачтары бергилечи Италия сураса не кылабыз? Же аяка барып дагы айыктырыш үчүн акча бергиле бизге деп анан топтоп алып кайра келебизби бермебизби? Кыргыз өзү аалам болуп атса, Кыргыз ааламынан келген бир өкүл болуп атса, Кыргыз адамзатты куткаруучу болуп атса, анан аалам селени баары чында, караңгычтар баары чында. Кыргызды өлтүрүп койсоң да ким куткарат? Бул китепте мынтип берилет. Эски ыйык жерлер иштен чыгат дейт да. Ошол мекке. Энергия болбогон үчүн ооруп келип атат да адам. Энергия болбогон үчүн ошол жерде оору жайылып атат. Жаңы ыйык жерлер пайда болот дейт бул Кыргыз жери. Мен бул секретти айтпайын дедим эле, дүйнө келип тонуп албасын деп. Кийин мен чегараларды жаап, виза коюп, институттарды өзгөртүү киргизгенден кийин анан айтайын дедим эле. Кана? Коронавирус деле ошо
азыркы бийликтин заказ менен иштеп атабы, ошолор айткан жерге барып атабы деп койгул эле. Эмнеге кумтөрдүн тегерегине коронавирус чыкпайт? Эмнеге ажер карантинге алынып кумтөр токтобойт? Эмнеге жер үйдөн чыкпайт анын тегерегинен? Эмнеге жер үй карантинге алып токтобойт? Ошон үчүн азыркы бийлик жалганча иштеп атат. Жалганча иштейди дегеним эскиче. Азыркы медиктер эскиче түшүнүк менен иштеп атат. Ошон үчүн кыргыз жергесинде кырсык токтобой атат. Эскиче адамзат улуулук өткөрө албай атат. Өстүрө албай атат. Ошон үчүн кырсык токтобой атат. Мейли автокатастрофадан деле өлүм болсун. Медиктер ушул улуулукту түшүнбөгөндүктөн ракпы, сарыкпы, боорунанбы, өпкөсүнөнбү, өтүнөнбү, бутунанбы, көзүнөнбү оорулар пайда болуп атат. Экинчи кызматын айтыш керек эле, ошентип окутуш керек. Барып ушу медицина өзү жоюлат да. Себеби адам улуулукка өтүп кеткен кезде эч жери оорубайт. Баягы Кыргызда ысыгынан суук болуп деген эле оору болуптур дегенде, илгерки кыргыз ушу мээрим төккөн да. Илгерки кыргыз ушу жамандын башына иш түшсө баары бирге калган. Медицина жоюлат. Ошо эски жалган бийлик жоюлат. Мына жалганча иштеп атат. А жалганча болгондуктан ааламдагы инопланетан периште энергияларга жаккан жок дагы, кадамы арбыбай атат. Тапканы жукпай атат. Кыргызга ошо сырттан сурап келген акчалар эч качан буйрулбайт экен деп берилет ааламда. Кыргызга налог төлөш керек. Эртең менен айтам, кыйратып коем сени. Кыргызды тааны, улуулугун тааны дегенде коркуй. Арбайларың менен, инопланетан периштелериң менен бизди талкалап койбо. Канча төлөшүбүз керек? Деп мамлекеттер келет, башчылар келет, бизди куткарып койгула. Ушу элчилериңди окутуп, кыргыздарды жөнөтүп койгула биз жака деп. Мына кыргыз ооруса, Алайнердеги бала оорубайт беле, Америкада жүргөндөр, Италияда жүргөндөр оорубайт беле. Кыргыздан Кудай чыгып атса, кыргызды тукумун коргоочу, адамдын тукумун оңдоочу жалгыз булак арстан албайт дейт. Мен чек араны ушундай кылып жапкым эле, бир эмес 3 жол. Анан кандай вирус болушу мүмкүн? Мен ишенбейм буга. Мааламдык, улуу, окмуштуу, олуя, көсөм, чечен, чебер катары. Ошентип бул сырларды ачылар. Анан кыргыз эли өзү бук болуп кетти. Кыргыз башчылары кыргыз журтунун улуулугун билбесе, бөлөк улуттай эсептесе, ээлик кылып узай албайт делет. Камабагылачы болду эми. Келчи жерден бул келгендер сурадык, бурадык. Кече паркта басып жүрсөм, 2 милиция келиптир. Түнкү 11-те. Анан таанып анан кетти. Чеч чалдым маскаңарды, жүдөбөй деди. Ансагандай кыргыз боштондукта жашаш керек. Кыргыз ааламга карап өсүш керек. Жерде тозок көбөйгөндө кыргыз көктү карап өсөт дейт. Мына любой растение ааламга карап өсөт. Тоо мындай тик болсо да елка, балаты, чөп ааламга карап өсөт. Эгер ушинтип бук кыла берсеңер, кыргыз бунт чыгарат. Кырсыктап кетесиңер, айланайын башчылар, окумуштуулар, медиктер, милициялар. Милиция эгер түшкө кирсе, бул жогорку күчтөрдүн түшкө киргени дейт. Милициясыңбы, полициясыңбы, сотсуңбу, сен жогорку күч катары өзүңдү сана. Высшие силы.
Алар кандай сыпаты бар? Алар кандай калыс? Алар кандай тегиз? Эгер бул сыпатка ээ болбосоң, улуу күчтөр сени кырсыктатып коет. Медик эгер түшкө кирсе, же медик адам келип калса, төлгө белгисе, периште деп чечилет дейт. Периштелик сыпат болуш керек медиктер силерде. Врачыңбы? А периштелер ушинтип кысабы? Периштелер жалган айтабы? Периштелик сыпатка болбосо сенде, анда кырсыктап кетесиң. Эл башчылары, президент, премьер-министр жана башкалар түшкө кирсе дейт, бул Кудайдын түшкө кирген дейт. Тирүү Кудай силерсиңер жердеги. Кудайлык сыпат болбосо силер да кырсыктайсыңар. Жок, Кудайдай. Кудай улутка бөлбөйт, динге бөлбөйт, жыныска бөлбөйт. Жаманын жакшы кылайын деп ойлойт. Атаң Кудайың дегендей, ал биринчи түрмөдөгү баласын ойлойт. Эмнеге түшүп калды, кандай күндү көрүп аттык экен деп. Тегиз карайт. Ал Кудай коррупционер болбойт. Ал коррупциянын символун да колдобойт. Кудай пулга да иштебейт. Кудай чындыкка иштейт. Эгер бул сыпат болбосо да кырсыктайсыңар. Чыгаргылачы боштондукка. Күлкү келет да, баратсаң постто туруп алып текшермеш болот. Анан оорган адам өзү эле барат. Алчымы постуңду, элди да жүдөтпөй, аларды да жүдөтпөй. Оорган адам болсо өзү эле барат да. Мына ишпөөнү текшерип аткансың. Километр жерден жетсе жетпесе да эми домон ырымын кылып барып атат. Элдин психологиясы ар кандай түшүнүктөгү адам бар да. Анан ооруп калат окшойбуз, балекет болуп калат окшойбуз деп элдин эмоцияга салып коюп атасыңар, окош бетер. Айланайын бийликтегилер. Кичине мындай акыл, сезим, бүгүнкү мезгилди, анан мындай улуттун да өзгөчөлүгүн карагыла. Бир балаң окшобойт эч качан. Ар балаңдын да өзгөчөлүгү бар, ар кызыңдын да өзгөчөлүгү бар. Кыспагыла кыргызды. Кыргызды мокотуп, коркутуп башкарганга болбойт. Бийликти антип сактап калбайт. Камап, коркутуп, иш козгоп, аркамды эле ичип жүрөт. СМБСУ, тиги МВДСУ. Эмне кылат мени? Антип башкарылбайт кыргыз. Кыргызга жаңылык алып келиш керек. Кыргызга ачылыш алып келиш керек. Кыргызды аалаңга өстүрүш керек. Алып кара кушты алып келип тоо көпөйгө камап бакпайсың да. Жайына койсоң ал эркин жашайт да. Ошол сыяктуу кыргызды коркутуп, мокотуп башкарганга болбойт. Анткени кыргыздын көктөн буйруган окуу көп. Сени сыйкырлап коет бийликтегилер. Кыргыз сыйкырчылык иштейт. Кыргыздын наалаты иштейт, кыргыздын касиети иштейт, кыргыздын назары иштейт. Кырсыктап кетесиңер. Бейиш жер Кыргызстандан кубаланып кетесиңер. Качкын болуп, боскун болуп. Ким акча үчүн иштесе, ал ачыкка калат дейт. Ачыкка каласың, эртең түрмөгө түш. Ким элди алдаса, аңга түшөт дейт. Аңга түшөсүң. Жаңылышып. Ошондуктан стоп деген знак бар го. Ошодон токтоп калгылачы. Стоп дегенди көрүндөй. Стоптон өтүп кетсек, ай тосот го, өтүп кетпегиле. Турумуңарды тээп, бир бурулуш кылып, бир чындыкка чыккыла. Ач бала ток бала менен ойнобойт. Демекчи, ошо биздин телефондорго көп адам чалып атат, жазып атат. Ачка калдык, жардам бергиле деп. Анан чындап эле ушу бийликтегилер силер
ата энеңди баягы кемчин тойдой болуп энесин катын деди, катынын эне деди дегендей болбой, ошо кыргыз журт, бул кыргыз өзү уютку, кыргыз бул эл эмес, кыргыз бир улуу күч, журт деген бир сактап калуучу бир аэропорт, аэродром, бир аянтча. Ушул улуу журтту башка улутка теңебесиңер. Анан деги сиздерге кайсы акылман берди ошо 8-де, кечки 8-де движение токтосун деп, 8-ден кийин үйдөн чыкпасын деп. 8-де ойлонсом малыш уктабайт деп, малыш. Армияда деле кечки саат 10-да жаткырат, 8-де эч качан жаткырбайт. Жаткырардын астында сыртка бастыртат, ырдатып. Анткени ошо сыртта, таза абада, ырдап басканда адам ал түндө жакшы уктайт. Илгери бир койчудан сураптыр журналист. Эмнеге мынча көп балалуусуз десе, свет жок, күн суук, эрте жатабыз, анан башка кылганга иш жок, анан көп балалуу болдум да дептир. Анысы кандай жай болуп атса өзү. Эми да күн узарса 15-апрелге чейин да күн узарса силердин карантин өткүчү. Бир 10-го жылдырып койгулачы, эл кысылып калбасын. Эмне болот экен? 8-ден кийин инопланетяндар келип Кыргызды алып кетет бекен? Же 8-ден кийин, кечки 8-ден кийин коронавирус каттайт бекен? Бир себебин айтсаңар, анан чыкпай коет элек да. Арада бир жарым саат кичине прогулка кылгыла, сыртка баскыла, анан келип дем алгыла деп. Калктын аң сезими керек, улуу журттун аң сезими керек. Улуу журттун келечеги керек, сиздерге кереги жок болсо бийликтегилер. Ким силерге кеңеш берди? Акылбек Жапаров бердиби? Текебаев берип атабы? Мен 3 ай түрмөдө отурдум деп. Эми кылмыш кылса түрмөдө отурат да, терезеси жок эмес, подвалда болсо дагы. Акылбек Жапаров ал бир умурага барып келген ажы да, эми ажы болбары мечитке кетпейби? Кыргызга кеңеш бербейби? Мындай бир баланс менен иш кылсаңар. Келиңиздер узарткыла жок дегенде, 10-да жаталы. 10-да үйгө киреди, этаж үйдөгө жашаганы бар. Кысып коюп атасыңар силер, адамды боштондукка чыгарбай, улуулукка өткөрбөй, жаратуучулугун иштетпей тетирсинче кысып коюп атасыңар. Улуу күчтөрдүн улуу ишине жолтоо болуп атасыңар силер. Кыргыздын улуу жолуна жолтоо болуп атасыңар. Ошондуктан жазаланасыңар. Ааламда сот бар, ааламда чоң күч бар. Мына ошолор эсеп кылып атат, ошондуктан ааламга карагыла. Бул ааламдашуудур. Акча менен эч качан иш бүтпөйт. Мына акча менен бийлесе дүйнө бийлебейт беле. Каражаттын доору бүттү, касиеттин доору башталды дейт. Касиетине карагыла элдин. Акча менен иш бүтпөйт, Арыстан Алай менен иш бүтөт дейт. Келип бирөөнүн сөзүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн, бирөөнүн түшүнөн да сабак ал дейт. Ошо бирөөлөрдүн дагы түшүн эске алып койгула, бирөөлөрдүн да сөзүнөн кеңеш алып бир. Улуу журтту улуу жолуна салгылачы. Өз эле менчик кызыкчылыгыңарды көксө болбой. Ошо президент, премьер-министр, министрлер эгер ошол түшкө кирсе Кудай деп чечилет дедим го. А Кудайда сыбат да жок, Кудайда бырат да жок. Кудайда только ошо теңирчилик деген гана бир керемет бар. Ошол сыпатка өткүлө. Кудайда ошол улуу түшүнүк болот.
dagы эме күндүн mezgildin, evolюциянын жүрүшүнө карап өз билдирүүлөрүмдү, өз ойлорумду айтып турам. Кыргызда айтат: баш алмак бар, тил кесмек жок дейт. Кыргызда айтат: элчинин башын эч качан албайт. Мен элчимин, ааламдын сөзүн сүйлөп атам. Керек болсо тетиги душманыңын атынан бирөө келсе дагы ал кетир сүйлөп коюптур деп башын алганга болбойт. Анысы кандай? Кыргыз бийик ой айтып бийлик кылат. Кыргыздын тилин да кесип ала албайсың. Кыргыз көрбөй туруп көсөн сүйлөйт. Кыргыз ошол күнбаш, кыргыз ошол жаратуучу. Ошондуктан биз ааламдык жашоо менен гана жашайбыз, ааламдык түшүнүк менен гана жашайбыз. Ошондуктан жердик жашоодо кыргыздын багы жок. Жердик түшүнүктөгү адамдар дагы бул кыргыздын багына чалбайт. Ким ошо ооруп атам десе чалсынчы мен телефонума. Мен телефондон бир 3 күн энергия өткөрөйүн. Эгер менин энергиям иштебесе андан мен анда мен жалган болсом аалам жалган болот. Ааламдын астында президентиңби, байыңбы, коррупционериңби, символуңбу, кошелегиңби, Трампыңбы, алсыз бандитиңби, криминалыңбы. Эгер мага мен мындай кудурет бербесе, анда мен мамлекеттерди кандай башкарып бириктирет элем? Кандай түшүрөт элем экономикасын экология аркылуу? Ушундай кудурет берген. Ошондуктан кыргызды боштондукка чыгаргыла. Алгыла болду. Келчү акча келдиби? Азына берчү бердиби? Кошумчасын бүттүбү? Болду, жыйналалы. Сонун экен, кыргыздын абасы сонун экен, браштары керемет экен, периштедей касиеттери бар экен, айыктырды деп реклама кылалы. Жабабы бол. Бар болуңуздар, духуңарды бийик көтөрүңүздөр. Өзүңөрдү жазап, өзүңөрдү боеп, өзүңөрдү тааныңыздар.